Алла Таала дагы бир аятында айтат. Бул хадис эмес, Куранда келген аят. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун дейт. Мунун мааниси силер эч качан дейт. Эч качан жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Көрдүңүзбү? Бул менин сөзүм эмес. Башка бир аалымдын сөзү эмес. Бул түздөн-түз мен менен сизди жараткан жаратуучу айтып атат. Мунда эч бир катасы жок, эч бир шектенүүгө дагы мүмкүнчүлүк жок. Ошол жаратуучу Алла Таала эмне дейт? Лан таналу дейт. Эч качан жетпейсиң дейт. Мүмкүн жетип калышың мүмкүн деген жок. Эч качан жетпейсиң. Эмнеге жетпейбиз? Ал бир дейт, жакшылыкка жетпейсиң дейт. Жакшылык эмне ал? Бейиш, бактылуулук, эки дүйнөнүн бактылуулугу. Эки дүйнөнүн бактылуулугуга жетпейсиң дейт. Ойлоно турган нерсе бул. Алла Таала сиз менен бизди жаратып, айтып атат өзү, жанагы икра деп баштап, ошону улантып 23 жылда толтаган, ошонун арасында бирөөндө эмне деп атат? Лан таналул бирра дейт. Эч качан жакшылыкка жетпейсиң дейт. Көрдүңүзбү? Сизге азыр алыска көлгө сапар аттансаңыз, машинени каратып атасыз устага алып барып. Машинени көрүп койчу, алыска жолго чыгып атам. Же Баткенге, Ошко жолго чыгып атам, алыс жолго. Дөңгөлөктөрүн каратасыз, моторун каратасыз, майын каратасыз, өзүңүз түшүнбөйсүз, каратабыз аны. Каратканда жанагы уста көрүп туруп, могу машина менен жетпейсиң таксыр. Перевалдан ашпай каласың туашуудан. Кой андан көрүп, башка машина ал, же болбосо мону бир жума ремонтко ташта, андан кийин кет десе, биз ошого эмне? Ишенип, машинаны оңдотуп атабыз. Эч качан жетпейсиң могу менен. Десе анда сапарыбызды токтотуп коюп атабыз. Жетпей калат экен сапарга деп. Эми бир инсан айтпаса ошону кабыл кылып атабыз. Эми Алла Таала сиз менен бизди жараткан жаратуучубуз айтып атат, эч качан жакшылыкка жетпейсиң дейт. Жакшылык эмне? Эки дүйнөнүн бактылуулугу. Эки дүйнө бактылуу болбойсуң дейт эч качан. Качан бактылуу болом деген суроо чыгат. Аллахым, качан бактылуу болом анда мен? Эмне кылсам бактылуу болом? Жанагы устадан сурайсыз, кандай кылсам мен көлгө жетип алам, кандай кылсам Баткенге жетип алам деп сурасак, жанагы уста айтышы мүмкүн, могу мотордун майын алмашты. 4 дөңгөлөктү жаңы кой десе, аткарып атабыз. Алладан да сурасак, эмне кылсам мен бейишке киремин? Эмне кылсам пайгамбар менен, сахабалар менен чогуу болом десең, Алла Таала эмне дейт? Хатта тунфиqu мимма тухиббун дейт. Сен өзүң жакшы көргөн нерсени Кудай жолдо садака кылмайын, эч качан жакшылыкка жетпейсиң дейт. Өзүң жакшы көргөн, сүйгөн нерсеңди Кудай жолунда бере албасаң, болду анда жакшылыкка жетпейсиң. Ошон үчүн жакшы көргөн нерсебизди Кудай жолдо берели. Жакшы көргөнүбүз вактыбызды Кудай жолдо берели. Жакшы көргөн нерсеңиз эмне болбосун, ошону Кудай жолдо берели. Азыр эң бир жакшы дүйнө, жакшы нерсе бул эмне болуп калды? Акча болуп калды. Акча. Акча дегенде жанымды алсаң ал, бирок акчамды алба дегенге чейин барып атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, бүткүл каталардын баш салышы дүйнөнү жакшы көрүүдө дейт. Акчаны сүйүп, дүйнөнү жакшы көрсөң, ошол жерден катага кеткениң, шайтан жолго түшкөнүң ошол дейт. Ошондуктан акчабызды каржылайлы. Колдон келишинче, бирөө 1000 сом каржылайбы? 1000 сом. Бирөө 1000 долларбы? 1000 доллар. Алла жолда каржылап үйрөнөлү. Алла Тааладан айтып атат: "Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун" дейт. Алла Таала таква инсандар менен жана жакшылык кылган инсан менен биргемин дейт.